Білесің бе, мен бір сонундай тамаша уктум. Бір сонун идеяны буза ала турган бул бир гана дизайнерлер болот экен дейт. Идеяны бузуп сала тургандар дизайнерлер экен. Алдыда бизде дагы бир конок бар. Дизайнер, кол өнөрчү Батма Жумалиева. Кутманды таңыз менен бардыгын бузуп атасыз дагы сонун идеяларды. Жок, кайрадан сонун кылып жаратып, жашнакайларды жасап атыптырсыз. Кандайсыз? Кандай келип алдыңыз? Маанаңыз кандай? Рахмат. Сизде кутманды таңыз менен бүгүн жакшы маанайда келдим. Эртең менен келиңиз. Кол өнөрчүлүккө кантип келдиңиз? Мына ушул суроону бардык конокторго берип келем. Анан сизге дагы салт тубузбай берейин. Бизге кызык. Ошол кол өнөрчүлүк менен 4 жылдан бери иштеп атам. Кол өнөрчү болуп, дизайнер болуп. Башынан айтканда мен профессионалдуу бул кесибим эмес. Кесибим боюнча мен биологмун. Бирок ар кандай жерлерде иштегем, ар кандай кызматтарды өзүмдү издегем. Бирок кол өнөрчү дизайнер болгондо эле мен өзүмдү таптым деп айтсам болот. Демек ушул нерсе сиздин жан дүйнөңүзгө жатты. Жана жакты. Эмнеден баштадыңыз, мисалы? Эмне бир тиктиңиз, бир көйнөк тийип баштадыңыз, ошондо качан түшүндүңүз ушу сиздики экенин? Эң алгачкы сумкалар болчу. Алар токулган болчу. Ошол токууну мага чоң апам үйрөткөн. Студенттик убакта эле өзүмө сумкаларды, шарфтарды токуп жүргөнмүн. Негизги максатым башкалардан айырмаланып, мага эле өзгөчөлүктү издегем. Кийин мен алгачкы негизги махабатым бул сумкалар. Сумкалар болду. Ар кандай. Биздин Таттыда башында ушундай кол өнөрчүсү болгусу келген да. Анан эфирге келип ушул жактан өзүн таап, ушул жакты да. Жок, мындайга эч чыгым жок, бирок сиз азамат экенсиз. Ооба, сөз. Келиңиз, эми бул жакта да сиздин иштериңиз бар экен, ошолордун ар бирине токтолуп, шашпай маек туралы. Келиңиз. Жүрүңүз. Ой, бул Бул жакка келгенде жактагы сиздин махабатыңыз сумкалар. Биздин ортобузга тура аласызбы? Сага могул сумка жарашат окшойт дейм да. Гүлгүн түскө гүлгүн түс. Ой, Таттууга өзүнчө эле дизайнер Нияз дагы. Жаңаганда дизайны. Ушундай сулуулукка бүт баары жарашат деп ойлойм. Бул кандай кездеме деп атап коет элек? Бархаттан. Бул менин жаңы модельдердин бири. Мындай вышивка менен. Ар кандай кечелерге азыр бизде кыргыздарда күнүгө той топ бар, ошолорго жашнакай кылып көтөрүп алсак эң сонун болот экен, айымдарга. Кечелерге эмес, кана күндүз кадимки жумушка да кийсе болот, эгерде чоң сумка кереги жок болсо. Эгерде бир гана тиги оз боегоч, анан кийин күзгү керек болсо, телефон батат, эң башкысы телефон батат. Уюлдук телефон батат. Жакшы. Бул болсо баягы биз сүйгөн, биз жакшы көргөн атлас кездемеси. Атлас. Бул менин да чоң махабатым. Менин жакшы коллекциям ошол адрастан тиилген болчу. Бул атлас. Бул 2016-жайкы коллекциясы. Буларды да ар кандай кечелерге кийсе болот. Мондай накидкаларды да пляждан баштап офиске чейин кийсе болот. Ар кандай кийимдер менен жакшы көрүнөт деп ойлойм. Бул жакта калыңыраак экен, бул демек кемсел окшойт. Ооба, кемсел. Бул Камбоджанын кездемесинен колго жасалган, Камбоджадан келген. Бул атлас. Сонун. Батма, келиңиз, Ниязга кие турган эч нерсе жок экен, бирок мындай сиз азыр дизайнер болуп, кайсы сумка менен, кайсы көйнөктү мен кийип көрсөм болот, мындай образ жаратпайлыбы, бирөө көрүп көрсүн. Биздин телекөрүүчүлөр көрүп көрсүн, мага кандай отурат экен. Отурушу кандай экен көрөлү. Ага түсү бар. Ооба, ага жарашыктуу сумка тандайлы деп акырын мен да учурмен пайдаланып кийип алайын дебейди. Сизге бүт барды жарашат деп ойлойм го. Таттыбызга көз тийбесин, аябай. Кандай кийим кийсе да жарашат. Кызылды кийсе жарашат, кызыл көбөлдөр жарашат. Агам, ого, же бул да жарашат экен, бул. Деп мен айтып койдум. Сизге жаккан сумканы тандаш керек. Мен айтып койдум, анан кийин билбейм. Окей. Мындай кылып жаш кыз болобу, улуу аял болобу айырмасы жок, бардыгына жарашыктуу кийимдер экен. Ушундай бир костюмду тигиш үчүн канча убакыт кетет? Ар кандай 2-3 күн. 2-3 күн. Менин бардыгын колго жасайсыз.
сумкаларды колго жасайм. Мисалы, мындай сумканы жасаш үчүн, сумканы жасаш үчүн 3 саат убакыт кетет. Бул бүт барды кол менен жасалат. Бул жерден бул шовтор эле машинка менен тигилет. А бул? Кийимдерди менин эжем тигет. Ал аябай жакшы тигүүчү болот. Ошон үчүн сизге жардам болот экен. Тез эле убакытта буйрутма болсо, тез эле убакытта бүтүп каласыздар. Макул. Мен кийип көрдүм, мен алгым келип атат да, айтчы, канча турат? Басы. Азыр жакы коллекцияга жакшы скидкалар болуп атат. 90% болуп атат, токоймбу? 50% точно. 50%. Мындай накидка 3,5 миң эле сом болот. Бул натуральный шелк. Ооба, Аябай кийүүгө назик, жагымдуу. Анан кийин мындай суроо бергим келип атат, баягы тигүүчүлөргө бериле турган суроодо. Лекала деп коет го. Ошону кантип табасыздар? Биздин айымдарга кантип, негизи азиаттар башкача болот, Европа улутундагылар башкача болот да. Ошону биздин айымдарга чак келе турганын кантип билесиздер, кантип табасыздар? Негизинен биз ар кандай ар бир айым сулуу деп ойлойм. Ар кандай айымдар менен иштейбиз. Индивидуалдуу заказ боюнча иштейбиз. Конструкцияны бүт өзүбүз жасайбыз, лекалдарды өзүбүз жасайбыз. Эгерде кардар керек болсо, анда өзүнүн боюна жарашыктуу кийим жекече ченеп турган тигет турбайсыз. Батма, эми айтсаңыз, сизди кайсы жерден таап алсак болот? Баягы дүкөнүңүз болсо керек, же болбосо азыр интернет дүкөн деп коет эмеспизби? Ошол жерге дагы буйрутмаларды берип, балким биздин жаш кыз келиндер, айымдар кызыгып калса, айтып койсоңуз, Албетте сиздерди күтөм. Мени социалдык тармактардан тапса болот. Батма Бекс деп издесеңиз, же Батма Жумалиева тапсаңыз болот. Жана Оймо Handmade сайтынан тапсаңыз болот. Жана шаарда KG Art магазини бар. Ушул жерден сумкаларын тапсаңыз болот. Сиз ушундай көйнөктөрдү жана сумкаларды тигесиз. Андан башка балким сөйкөлөрдү дагы кылып көрдүңүз беле? Кылып көргөм, бирок сатыкка алып чыккан жок. Бул мен байкап турам, өзүңүз жасаган болушуңуз керек деп атам да, анан жок. Ошого жетпей койдум. Буюрса баары алды да деп ишенем. Ушундай сонун коллекциялар чыгаргандан кийин, эми менин сунушум кошуп койсоңуз, балким бүт баары өзүңүздүкү болуп сонун болмок дейм да. Ар бир костюмго өзгөчө кылып. Ойлонуп көрөбүз. Ар дайым даяр болдуңуз. Биз ушул жума даярдык жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Даярбыз деген темада сүйлөштүк. Демек, сиз кандай гана кырдаал болбосун, бардык нерсеге даяр болуп, айрыкча айымдардын сулуулугуна сулуулук кошконго даяр болушуңуз керек. Сизге ошону каалайбыз. Ошондо Кыргыздын сиз бизнес ледиси болосуз. Чоң рахмат. Сизге чоң рахмат, Батма. Чоң рахмат сизге. Ийгилик каалайбыз. Рахмат.